дарыгер 88 бейтапты зордуктоого шектелип жатат. Бишкекте автобуста жигиттин телефонун уурдаган учур видеого түшүп калган. Жана башка жаңылыктар түрмөгү видеого лайк басып, Манас ТВ каналга катталып, акыркы жаңылыктардан кабардар болуп туруңуз. Бишкекте бир нече урулукка шектүү кармалды. Бул тууралуу Бишкек ШИИБтен билдиришти. 23 ноябрь күнү Свердлов райондук ички иштер башкармалыгына 2005-жылы туулган жаран арыз менен кайрылган. Анда ошол эле күнү коомдук транспорттон белгисиз адамдар уюлдук телефонун уурдап кеткенин билдирген. Аталган факты боюнча уурдоо негизинде кылмыш иши козголгон. Кылмышка шектүү катары 1995-жылы туулган жаран кармалып, Бишкек ШИИБтин убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, чет жерде мыйзамдарды сактаңыз, документтериңиздерди толуктаңыздар. Россияда каттоого туруу, регистрация, продление, сахарова карточка, трудовой договор, кара тизмеден текшерүү, ННН, СНИЛС, ОМС, ДМС, башка тилге которуу, документтик иштерде кандай көйгөй жаралса жардам беребиз. Толук маалымат алуу үчүн +7991 247 84 21. Жумгалда жүргүнчү ташып бара жаткан унаа өрттөнүп кетти. Бүгүн 27 ноябрда Жумгал районунун Чайык айылында болжол менен саат 9:00 чамасында жүргүнчү ташып бара жаткан Honda Step үлгүсүндөгү унаа күйүп кетти. Аймактык кабарчы билдиргендей, унаа Жумгал айылынын тургунуна таандык. Ал чайыкты көздөй келе жаткан. Унаа алгач түтөп, ичиндеги тургундар түшүп кеткен соң жалындап күйүп кеткен. Окуя болгон жерге өрт өчүрүүчү келип, жалындаган отту өчүрүп калышты. Чүйдө кырсык орун алып, 2 адам ооруканага жеткирилди. Чүй районунун Токмок Кошой унаа жолундагы тилкеде 2 жеңил унаа сүзүшүп, 2 адам жабыркады. Бул тууралуу жергиликтүү тургундар билдиришти. Алардын айтымына кырсык катталган жолдор жана жарыктандырылган эмес. Чүй ОИБтин басма сөз кызматы билдиргендей, кырсык 26 ноябрда саат 20:08 чамасында катталган. Токмок Кошой жолунун 5-чакырымында Чүй айылынын 1970-жылы туулган тургуну өзүнүн Mazda үлгүсүндөгү унаасы менен түштүктөн түнүктү карай башкарып бара жаткан. Каршы тилкеге чыгып, түнүктөн түштүктү көздөй келе жаткан Карадөбө айылынын 2005-жылы туулган тургуну Volkswagen Passat үлгүсүндөгү унаасы менен сүзүшкөн. Натыйжада 2 айдоочу тең алган жаракаттарынан улам Чүй райондук ооруканага жаткырылды. Унаалар Токмок шаарындагы айып салуучу жайга токтотулду. Норвегияда дарыгер 88 бейтапты зордуктоого шектелип жатат. Норвегиянын соту дээрлик 20 жыл бою бейтаптарга сексуалдык зордук, зомбулук көрсөтүп, видеого тартып келген дарыгердин ишин карап жатат. Ал күнөөсүн жарым-жартылай мойнуна алып, текшерүү учурунда өз ойлоп тапкан ыкмаларды колдонгонун айтып, актанганга аракет кылган. НРК телеканалы бул окуя тууралуу айтып берди. Фрост муниципалитеттин мурдагы башкы дарыгери, 55 жаштагы жалпы практикалык дарыгер Арни Байге 88 бейтапка сексуалдык зомбулук көрсөткөн, 94 аялга карата сексуалдык аракеттерди жасоо үчүн кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланган деген айып тагылууда. Дарыгер 3 зордукту, 35 зомбулук эпизод үчүн гана жоопкерчиликти алган. Иштин материалдарында айтылгандай, Арни Бай көп жылдар бою муниципалитеттин башкы дарыгери катары кызмат абалынан пайдаланып, бейтаптарды бөтөн нерселердин жардамы менен текшерүү алып, аялдардын кабары жок видеого тартып алып турган, гинекологиялык инструменттердин ордуна колдонгон бөтөн буюмдар соттук отурумда көрсөтүлгөн эмес. Анткени полиция аларды тапкан эмес. Бирок өзү тартып жүргөн видеодон аялдарга карата пластик бөтөлкө, дезодоранттын бөтөлкөсү, ошондой эле ичине лампочка орнотулган жумуртка сымал белгисиз нерсени колдонуп келгени аныкталган. Терапевттин үйүнөн жалпы узундугу 5,5 миң сааттан ашык видео, жазуулар жана алардын 387 миңден ашык скриншоту табылган. Ал диагностика жана рецепт боюнча дооматтар болгондо пайдалануу максатында жаздырып жүргөнүн айткан. Байга каршы козголгон кылмыш эпизоддору 2004 жылдан 2022 жылга чейинки мезгилге туура келет. Анын болжолдуу курмандыктары арасында бири-бири менен тууган болгон аялдар да бар. Эң улуу жабырлануучу 67 жашта, эң кичүүсү 14-15 жашта. Терапевттин үстүнөн арыздар 2006 жылдан барып келе баштаган, бирок 2022 жылы гана терапевттин иштөөгө уруксаты жокко чыгарылган. Булак Серепкежи.